кичине го аны кезип аласың. Слишком алыста болбойт да, мындай мен общий көрүнүп атам да. Туруңуз. Бүгүн өзүм башыман өткөн ситуация боюнча айтып берейин. Бизнесте өткөн ситуациям именно новый замок боюнча. Ондай нерсе бар. Любое заведение выручкасы болот, например, 100 000 выручкасы. Ошону көбөйтүш үчүн 2 метод бар да. Рост болуш үчүн ошону. Биринчи горизонтальный рост деп коет муну. Экинчиси болсо вертикальный рост деп коет. Любой заведениянын эки решениясы бар. Акчаны көбөйтүш үчүн выручканы чистый прибыль деген. Горизонтальный рост деген бул бир замагың бар, 2 замак кыласың. Ошондо 3 замак кыласың, точканы көбөйткөндө горизонтальный рост бизнеса болот. Вертикальный рост болсо бул кафенин ичинде же заведениянын ичинде выручканы көбөйтөсүң. Выручканы кантип көбөйтүш керек? Эмени көбөйтүш керек? Ичинде менюну көбөйтөсүң. Мындай айтканда предложенияны көбөйтөсүң. Дагы дополнительный мороженое кошосуң биздин ситуациясында же дополнительный продажа напиток-сапитоктарды кошосуң да. Бул болсо ошондо средний чекти чоңойтосуң. Ошону вертикальный рост деп коет. Биз вертикальный ростто азыр вертикальный рост кылайын деп атыр. Горизонтальный ростко биздин азыр каражатыбыз жок. Дагы бир замак сразу салып кое албайсың. Сразу кассаны көбөйтүш үчүн ошону вертикальный рост. Көбүрөөк мороженое сатыш керек. Көбүрөөк мороженое сатыш үчүн көбүрөөк меню болуш керек. Менюда көбүрөөк эме болуш керек. Скоро көрсөтөм ошол тема боюнча. Сен стакан сатпайсыңбы? Иә, тура. Байга беш айтпай турасың. Азыр бит алайын. Анан кийин зрительдер көрүп кетсе, көрсөтүп койсоңуз. Бардыгы мен көрөбүз. Ана средний чекти көбөйтүш керек болуп атабы задача. Средний чекти көбөйтүш керек. Средний чекти, например, келет, мага обычный мороженое бериңиз дегенде, средний чекти көбөйтүш үчүн 2 метод колдонулат. Кросс-сейл. Бул кросс-сейл дейт. Келип турма, наливной мороженое берип коюңузчу дегенде, сизге дагы напиток керекпи дейсиң да? Наливной мороженое сен предлагать этесиң. Ал үчүн өзүң сотрудниктериңди обучать этесиң кросс-сейлге. Ошондо, например, шариковый мороженое десе, дагы наливной мороженое дейсиң. Короче, ушунда кросс-сейл да, ошондо мондай кыласың. Дагы бир нерсени предлагать этесиң. Анан апсейл деген бар. Экинчи бул дагы бир метод. Апсейл дегенде, наливной мороженое мага берип коесуз 50 сомго дегенде, жок. Жок депесиз. Наливной мороженое биздики обычный, биздин бирок жаңы чыккан вафельный мороженое бар 250 сомго. Ошону алсаңыз өтө сонун дейсиң да. Ошондо аны апсейл да, ошондо сен анын продажын көбөйтөсүң. Ошондо бүгүн 2 саат болду. Бирөөсү алса горизонтальный рост боюнча, экинчиси вертикальный рост боюнча. Мен азыр могуну колдонуп атам. Ондан колдонуп атам, средний чекти көбөйтүш үчүн, мына ушунун ичинен средний чекти көбөйтүш үчүн. Ондан колдонуп атам, средний чекти көбөйтүш үчүн, мына ушунун ичинен средний чекти көбөйтүш үчүн. Кросс-сейл да колдонобуз, апсейл да колдонобуз. Кросс-сейл менен апсейлди жакшы колдонуш үчүн бизде мороженыйда, менюда көп мороженое болуш керек. Ошо баарыңыздарга рахмат. Кийин анан эмеден көрөбүз.